2026-жылдын 25 май күнү Кара Суу районунда катуу жааган жаандын кесепетинен сел жүрүп, 30 Атыр айыл аймагындагы Сары Колот айылында 54 турак үйдү жана ошондой эле короо жайларын, сарайларын сел суулары каптап, андан сырткары майда жабдыктарга, бодо малдарга дагы зыяны тийген, ички чыгарбалык жолдор жабыркаган. Азыркы учурда кырдаалды жөнгө салуу үчүн жалпы 390 жаран иш алып барууда. Анын 116сы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары. Кара Суу районунда азыркы учурда өзгөчө кырдаалдар режими киргизилген. Селдин кесепеттерин жоюу, үйлөргө кирген сел калдыктарын тазалоо жумуштары уланууда. Ош облысы боюнча 24-нен 25 майга караган түндөсү катуу жаан-чачын кесепетинен 12 сел учурлары катталды. Кара Суу районунда, Араван районунда, Өзгөн районунда, айыл өкмөттөрүндө ушундай сел катталды. Азыркы күндө эртең менен баштап эле биз кесепеттерин жоюу жана калыбына келтирүү жумуштарын баштап, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери катышып атат. Андан сырткары райондун жарандык коргонуу кызматтары, андан сырткары 50 кызматкер коргоо министрлигинен дагы кайрылып, буюрса үйлөрдү тазалап, калыбына келтирүү жумуштарын аткарабыз деп. Социалдык объекттер боюнча 4 социалдык объекттерге бала бакча, мектеп, мечитке сел суулары кирген. Ал боюнча дагы баардык тазалоо жумуштары аткарылып бүтүп калды.